Бүгүн врачка карата кылмыш ишинин дагы бир отуруму өттү. Кызыктуу нерсе болду. Ушул Энсомид тараптан өтүнүчтү колдоо бир каты келиптир. Ушул айыпталуучунун врачтын бөгөт чарасынын шартын өзгөртүү боюнча. Биз ойлойбуз, бул мыйзамсыз, бул мамлекеттик орган катары, мамлекеттик мекеме катары сотко кандайдыр бир басымдык кылуу деп. Ошол себептен биз каршылык көрсөттүк. Анан ошол бөгөт чарасынын шарттары эмки отурумда дагы каралат, анткени тиркемелери кошулбаптыр деп. Андан тышкары дагы 3 врач көрсөтмөлөрүн беришти. Эмки жумада дагы процесс болбой калат экен, майрам Курманайт болгондугуна байланыштуу. Андан кийинки отурумдагы жаңылыктарды дагы айтып беребиз. Белгилей кетчү нерсе, көрсөтмөнү бергенде ошол Энсомиддин башчысы бул врач деген ал жерде болду, иштебейт, ал боюнча приказ чыкты деп көрсөтмө берген. Ал эми бүгүн ошол эле врач өзүнүн ошол катына кол коюптур. Бул ошол жерде иштейт, шарттарын өзгөртүп бериңиздер деп. Ал боюнча биз сөзсүз түрдө даттануу жазабыз.